Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Анда эмесе Чыңгыз Айтматов атабыздын кыскача берилген өмүр баянына көңүлүбүздү бурсак. Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928-жылы 12 декабрда Талас облусуна караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Айтматовдун өспүрүм курагы улуу ата мекендик согуш жылдарына туура келип, жаштыгына карабай өз айылынын ат көтөргүчүлүгүн аркалап келген. Улуу ата мекендик согуш башкаларга терс таасирин берген сыяктуу эле улуу жазуучуга да өз зыянын таасир этпей койгон эмес. Ошондон таасирленгенбеби чыгармаларынын көпчүлүгү согуш темасына ыкталып жазылган. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов көптөгөн ар кандай темадагы чыгармаларды жаратып, анын чыгармалары бир гана кыргыз элине эмес, дүйнө жүзүнө да бир нече тилдерге которулуп таанымал болгон. Улуу жазуучубуз өзүнүн чыгармаларынын аркасында кыргыз элин да дүйнөгө тааныткан. Айтматовдун чыгармаларынын аркасында бир нече кинолор тартылып, кыргыз киносуна да өз салымын аябай кошуп келген. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов көптөгөн мамлекеттик жана дүйнөлүк сыйлыктардын ээси болгон. Тирүүлүктүн аркасында сөзсүз түрдө өлүм бар экенин эске салып, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында катуу оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Чыгарманын пайдубалын тургузуп, бүт дүйнөгө тааныттыңыз кыргызды, кыйын кездин каармандарын жараткан, кимдер билбейт кыргыз уулу Чыңгызды. Жылдыз өчпөйт, Чыңгыз өлбөйт дегендей, ай ааламга жарык нурун таратты, ат тең дүйнө торколу той берерде, Гүлсаратты чапкан бойдон баратты. Кылымдарда бир жаралган кыргызга, окшош турам сизди чолпон жылдызга, чыкса экен деп сиздей дагы чыгаандар, талантына таазим кылам Чыңгызга.